Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздарда апталык Чоң Алай районунун жаңылыктары. Бүгүн 1-октябрь Ош областына караштуу Чоң Алай районунда спорт аянтчасынын ачылуу аземи болуп өттү. Аземдин ачылуусуна Ош областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек жана аны коштогон делегация келип катышып кетишти. Ачылуу сөзүн Чоң Алай районунун акими Жапаров Жумадилла ачып берди. Меймандос элибиз салт санаасы менен ачылуу аземине ыр, бий, күлкү, шаң менен башташты. Ana stadionun açılışı boldu. Yani Чоң Алай rayonunun demilgesi, Чоң Алай rayonunun aldığı jiriş bolgan jirişlerinden biri dep eçetteymin. Aябай ел кубанычта болуп атат. Ушундай stadionду ачкан акимчиликке, айыл өкмөткө, аппарат жетекчилерге, муну колдогон колдоочуларга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Елибизде, журтубузда тынчылык болсун, аманчылык болсун, ынтымакчылык болсун. Ушундай иш-чараларды өтө бергенге энелерибиз тилектешпиз айнанай. Майрамга улана берсин. Кош келиптиңер Чоң Алай жергесине. Андан сырткары жарманкелер уюшулуп, Чоң Алай районунун чыккан продукцияларды алып чыгышты. Көптөн күткөн жыргал күн десек жаңылбайбыз. Эске сала кетсек, буга чейин эч бир мектептин спорт аянтчасы талапка жооп берерлик эмес экени баарыбызга маалым. Ачылуу аземи бүткөн соң Чоң Алай айылдык өкмөтү уюштурган ачылуу аземине келген ак калпакчанаталар, ак элечегенилер түштөнүүгө киришип, ак баталарын беришти. Чоң Алай району Чоң Алай өкмөтүндө Дарболдун айылында ошол райондун борбордук стадионун ачып атабыз. Бул стадион Чоң Алай райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланды. Ошол Чоң Алай өкмөтү проектти жазып, ошол жерде ошол стадиондун проекттик тапшырыгын биз утуп алганбыз. Жалпы сметалык баасы 14 миллион 738 миң сом. Буга чейин ушундай футбол өтүүчү, анан ар кандай майрамдарды өтүүчү жерибиз жок эле. Кудай кааласа мына бүгүн ачылышы болуп атат. Облустубуздун губернатору катышып атат. Ошондуктан бүгүн чоң майрам Чоң Алай үчүн. Кудай кааласа ушул жерден күчтүү спортсмендер чыгат деп ойлойбуз. Жакшы майрамдар өтөт, жолугушуулар өтөт. Ошондуктан ушул бүгүнкү ачылышка куш келипсиздер. Эл үчүн кызмат кылабыз. Сентябрь тил күнүн белгилеп Чоң Алай районунда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чоң деңгээлде иш-чара болуп өттү. Иш-чарага райондун жетекчиси Бактыбаев Фазыл жана акимдин орун басары Исмайыл Тагаев келип катышып кетишти. Эң мыкты аткарган мугалимдерге өз сыйлыктарын ыйгарышты. Иш-чараны балдар чыгармачылык борбору мектептер менен биргеликте уюштурду. 15 сентябрь Кожоева Марбет жетектеген БЧБнын эмгек жамааты тазалык ар бирибиздин милдетибиз аттуу акция уюштурулду. Акциянын алкагында ирим жетекчилери БЧБнын айланасын тазалашып, биримдик баарын жеңеттемекчи, иш көп болсо да ага карабастан тез арада бүтүшүп, шаңдуу, ынтымактуу үйлөрүнө кайтышты. Эске сала кетсек, мындай иш-чаралар 3 айда бирден уюштурулуп турат. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна келди. Кененирээк маалыматты Чоң Алай bchb.kg сайтынан ала аласыз. Эгерде Чоң Алай районунда болуп жаткан маалыматтан кабардар болом десеңиз, каналга жазылууну унутпаңыз. Андыктан кийинки көрсөтүүбүзгө чейин сак саламатта туруңуздар.